жаңырып өттү. Бул 12 жашка чейинкилер арасындагы Кыргыз Республикасынын кубогунун финалы Ош жана Ысык көл кубок үчүн таймашат. Кечээ Ош пенальтилер сериясында ийгилик жаратып жалалатты жеңүүгө тең ийгилик каалайды. Башкырык жаңырыпна командасынын башкы башкаруучусу топ алыскы 9-дукка баратат жана Дартык абалдан дал ушул Бекболсун Сагындыков гол жараткан. Бул ирет кандай болот? Жана гол! На финалда гол жаратты, финалда эсепти ачты. Клуб жатат, жана бир сокку көрөбүз. Сокку дарбазачынын өзүнө барып калды. Кени стандарттык абал рикошет жана кереметна башы менен дагы бул оюнду көрүп жаткан экен. Жана дарбазага азыр сокку затылды. Кандай сонун керемет пас, дарбаза бош. Эгерде өйдө көздөй тепсе, жок, бийигирээк деп. Ошо менен биринчи тайм жыйынтыкталды. Азырынча эсеп сандары 0-1, жалгыз голдун бурчтан чыгаруу. Жана бул жерде кантип гол кирбей калды. Эндирде гол жаратса болот. Азыр баратат. Топу өзүн жерге таштаган. Жана азыркы сокку да кооптуу болуп чыкты. Көргөндө жогорку көрсөткүч. На финалдык ышкырык. Ошентип Ысык көл чемпион. Ысык көл Кыргыз Республикасынын кубогунун ээси.